Көзүңөр көрүп атасыңар биздин экономиканы мына акыбалын, пандемия деп. Могу азыркы мыйзам долбоорун эл коомдук талкууга коюп атканыбыз, элдин дагы сунуш пикирлерин угалы деп. Бирок мурун болгон 15-жылы тыюу салынган да казинолорго, оюндарга. Андан кийин 15-жылы жанагы букмекерский конторалардын баарына тыюу салынган. Бирок негизги ошондо утулган балдар, келиндер, үй бүлөлөр көп сунуштар түшүп, элдин эмесине көйгөйүн угуп, ошол тыюу салынган. Ошонун опытында, ошонун сунуштарын үлгү кылып алып, биз мисалы азыркы долбоордо ошол эле жеке мындай имаратын салып эле казино эмес, бул комплекс кылып атабыз да. Себеп аэропорттун тегерегинде болсун. Анан эң негизги айта турган эки эмеси бар да, эки моменти бар. Биринчиден кыргызстандык жарандыктарга тыюу салынат. Ал кандай иштейт десеңиз, мисалы ошол эле казинонун ээси инде азыр заманбап технология, камералар бар. Мисалы утулган кишинин үй бүлөсү же өзү арызы менен жазып суранса, барып далилденсе, утулган суммасын толук бойдон ошо утулган кишиге төлөп берет биринчи жолу. Экинчи жолу мисалы ошондой биздин жарандар кирип кетсе, анда лицензиясын алып кое турган жолу бар да. Кыргызстандыктар кирбейт, эч кимис. Бул деген практика, дүйнөлүк практика да. Анан бирок биз оюн-зокто эле ошонун тегерегинде карап атабыз да. Бул деген аэропорт иштейт, визовый поддержка иштейт, ресторан, кафе, ошол жерде жашаган, мисалы тегерегинде жашаган, региондо жашаган биздин жарандарга жумуш орду пайда болот да. Казинодон башка мындай экономикага чоңураак салым кошо турган идея жок? Идея бар, туура айтасыз. Бирок мына эми завод, фабрика деп атасыңар. Завод, фабриканы Советтер Союзу мисалы канча жылдап салып келген да. Биздер көрүп атасыңар, азыр бюджетте каражат жок. Аны деген мындай узун мөөнөттө завод, фабрика технологияларды чакырып койгонго болот да. Бирок бул мындан эң дагы тактап айтып кете турган сөз, биздин жарандарга эч кандай зыяны жок. Эч кандай кирбейт, тыюу салынат болду. Бул деген жалпы дүйнөлүк практикадагы өнүккөн мына Кытай, Макао, Россия, ошол эле Казакстан, Лас-Вегас ошолордун опытын алганбыз да. Мисалы Кытайда деле, башка мамлекетте деле өзүнүн жарандары кирбейт, а башка жарандар кирбей салат. Өзүнүн мындай кандай десем, услугасын алат да.